Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Жаңы 2020-2021 окуу жылыңар менен куттуктайм. Жаңы окуу жылында көптөгөн ийгиликтерге жеткиле. Ден соолукта болгула. Окууңарга ийгилик. Силерди терең уктоо менен информатика мугалими Ишенова Нургазы. Бүгүнкү сабактын темасы эргономика. Ресурстарды үнөмдөө. Ар бир иште, ар бир кесипте өздөрүнүн атайын эрежелери бар. Курулуучулар жумушта каскаларды кийип, курулушта өзгөчө көрүнүштө кыймылдашат. Доктурлар болсо ак халат кийишет жана оорулуу менен баарлашуу дамырда колдорун жумшат. Компьютерде иштөө дагы атайын эрежелерди сактоону талап кылат. Өзүңдүн жана компьютериңдин ресурсун максималдуу, пайдалуу колдонууга үйрөнүү өтө маанилүү. Аларды сапаттуу колдонуу үчүн предметтердин мейкиндикте кандай жайгашышы жөнүндө окуп үйрөтүүчү атайын илим эргономика деп аталат. Эргономика организмге эң аз, минималдуу жүктөө менен үзүлүү жана коопсуз ишти камсыздоо үчүн адамдын аны курчап турган буюмдар менен өз ара аракеттенишин окуп үйрөтөт. Эргономика термини грек тилинен которгондо эргон жумуш жана номос мыйзам. Биринчи жолу 1857-жылы полшалык окумуштуу Б. Яшембский тарабынан колдонулган. Эргономика илими 1920-жылдары адам өзүнүн ишинде колдонгон техникалардын өтө татаалдыгынан кетишине байланыштуу жаралган. Ресурстарды үнөмдөө. Силерге жакшы белгилүү болгон бир сүйлөм бар. Туулган жериңди көзүңдүн каригиңдей сакта деген. Бул сүйлөм жаратылышка аяр мамиле жасоонун кеңири маанисин түшүндүрөт. Башкача айтканда, жерди эле эмес, бак-дарактарды, көлдөрдү, токойду, дарыяларды, тоону да сакташыбыз керек. Мунун баары жаратылыш ресурстары жана аларга биз жооп беребиз. Бирок ресурсту үнөмдөө сөзү компьютерлер жөнүндө болгондо көпчүлүгү түшүнбөшү мүмкүн. Компьютерди колдонуп кандай ресурстарды сурамжылоо, башкача айтканда акыл менен үнөмдөөгө болот. Көрсө, ошол эле биз айткан бактар, токойлор, дарыяларды үнөмдөп сактайт экенбиз. Компьютер энергия үнөмдөө режиминде азыраак электр энергиясын сарптайт. Азыркы бардык компьютерлерде атайын энергия үнөмдөө режими каралган. Ошондой эле ал күтүү режими же уктоо режими деп аталышы мүмкүн. Мындай режимде компьютер эң аз энергия сарптайт. Компьютерлердин уктоо режиминде анын экраны өчөт. Энелик платанын ток менен азыктануусу жана катуу дисктин иши токтойт. Оперативдүү эсте болгондун баары дисктеги атайын файлда сакталып турат жана компьютердин жандыруу менен кайрадан калыбына келет. Эгерде силер бир канча убакыт компьютер менен иштебей калсаңар, клавиатураны, чычканды, сенсорду, экранды жана башка пайдаланбасаңар, энергия үнөмдөө режими автоматтык түрдө ишке кирет. Компьютердин тескөөнүн өз алдынча активдүү эмес убакыт интервалын коюуга болот. Силер койгон убакыттан кийин компьютер энергияны үнөмдөө режимине өтөт. Энергияны үнөмдөө режими аккумулятор менен иштеген мобилдүү түзүлүштөр, ноутбук, смартфон, планшет, нетбук үчүн өтө маанилүү. Кайра зарядданганга чейин алардын иштөө убактысын узартуу үчүн ошол учурда керек болгон функцияларды өчүрүп коюу сунушталат. Мисалы үчүн GPS, мобилдүү интернет, Wi-Fi. Энергиянын негизги керектөөчү катары дисплей эсептелинет. Андыктан аны жарыктанышын да азайтып койсо болот. Уктоо режиминде мобилдик телефондун дисплейи автоматтык түрдө өчүрүлөт. Көптөгөн смартфондордун тескөөнүн азыркы учурда кайсы тиркеме эң көп энергияны керектеп жаткандыгы тууралуу маалыматты билсе болот. Жана аны кереги болбосо өчүрүп коюуга да болот. Суроолор жана тапшырмалар. Ушул 3 тапшырманы үйдөн аткарып, сүрөткө тартып мага жибересиңер.
Көңіл бұрғаныңар үшін чоң рахмат. Келесі сабақта амандашқанша сақ болғыла.